لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis жана анын түшүндүрмөсү. 4-hadis. Абдулла ибн Масуд радияллаху анху айтат: Чындыкты айткан жана айтканы тастыкталган Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге мындай деп айтты: Чындыгында силердин жаралууңар энеңердин курсагында 40 күн бою уруктук болуп топтолот. Андан кийин ал уюган канга айланып, ошончо убакыт турат. Андан кийин бир тиштеметке айланып, ошончо убакыт турат. Андан кийин бир периште жиберилип ага жан салат жана 4 сөздү жазууга буйрулат. Анын рызкысын, ажалын, кылган иш-аракеттерин жана бактылуу же бактысыз болоорун жазат. Өзү гана сыйынууга татыктуу болгон Аллахка ант болсун, чындыгында силерден бирөө бейиш ээлери кылган иш-аракеттерди кылат. Качан аны менен бейиштин ортосунда бир чыканак аралык калганда, тагдыр китеби озуп, тозок ээлери кылган иштерди кылып тозокко кирет. Ошондой эле силердин бирөө тозок ээлери кылган иш-аракеттерди кылат. Качан аны менен тозоктун ортосунда бир чыканак аралык калганда, тагдыр китеби озуп, бейиш ээлери кылган иш-аракеттерди кылып бейишке кирет. Бухари жана Муслим. Хадистин түшүндүрмөсү. Бул хадисте адам көрбөгөн жатын ичинде жаткан түйүндүктүн жаралуусу туурасында айтылгандыктан Ибн Масуд радияллаху анху пайгамбарыбызды чындыкты айткан жана айтканы тастыкталган Аллахтын элчиси деп айтты. Ошондой эле пайгамбарыбыздын бул сөздөрүн азыркы медициналык илимий изилдөөлөр да тастыктап чыкты. Адам баласы башында уруктук болуп, андан кийин жатынга түшүп, уюган канга, андан кийин этке айланып, 4 айдан кийин ага жан салынат. Бул туурасында Аллах Таала мындай деп айтат: Чындыгында биз инсанды аралашкан ылайдан алып жараттык. Андан кийин аны туруктуу жерде урук суусу кылдык. Андан кийин урук сууну канга айландырдык. Канды этке айландырдык. Этти сөөккө айландырып, ал сөөккө эт каптадык. Андан кийин аны башка бир жаратылышта өстүрдүк. Эң мыкты жаратуучу Аллах, улук берекеттүү. Муъминин сүрөсү. Жатындагы түйүндүккө жан кирерден алдын анын тагдыр китеби жазылат. Ал китепте өмүрүнүн аягына чейинки рызкысы, ажалы, бардык аткарган иш-аракеттери жана тозокко же бейишке кирүүсү жазылат. Аны менен бейиштин ортосунда бир чыканак аралык калганда, тагдыр китеби озуп, тозок ээлери кылган иштерди кылып тозокко кирет деген пайгамбарыбыздын сөзүндө аалымдар 2 түшүндүрмөнү айтышкан. Биринчиси, ал адам жакшы иштерди кылганы себептүү даражасы бейишке чейин көтөрүлүп, бир чыканак калганда дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче, ал адам жакшы иштерди аткарып жүргөн эмес. Анын амалдары адамдарга гана сыртынан жакшы иштерди кылып жүргөндөй көрүнгөн. Качан анын ажалына бир чыканак убакыт калганда, ал адам тозоктун ээлеринен болуп тозокко кирет. Анткени башка хадисте пайгамбарыбыз айтат: Чындыгында силерден бирөөнүн аткарган иш-аракеттери адамдарга бейишке алып бара турган иш-аракеттерди аткаргандай көрүнөт. Бирок ал тозоктун адамы. Жана бир адамдын иш-аракеттери адамдарга тозокко алып бара турган иштер болуп көрүнөт. Бирок ал бейиштин адамы. Бухари. Экинчиси, бул адам чынында эле жакшы амалдарды аткарып жүргөн. Бирок жашоосунун акырында бейишке бир чыканактай аралык калганда, тагдыр китебинде жазылганы озуп кетип, тозоктун амалдарын аткарып тозокко кирет. Мына ошондуктан ар бир иш акыркы натыйжага карап бааланат. Ар бир адам жакшы иш-аракеттерди аткарып бейишке кирүүгө аракет кылуусу зарыл. Анткени эч ким өзүнүн тагдырында эмне деп жазылганын билбейт. Андыктан Аллахтын ырайымын үмүт кылып, аракет кыла берүү керек. Анткени өмүрүнүн аягына чейин ихластуулук менен ибадат кылып келген адамды Аллах эч качан адаштырбайт. Ал эми өмүрүнүн аягында адашкандар аз гана, бирок көбүнчөсү жакшы өлүм менен жан беришет. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, Ибн Масуд радияллаху анхунун хадисте айтканда жана пайгамбарыбызга карата айткандагы сөзүнүн куштуулугун караңыз. Анткени ал пайгамбарыбызды чындыкты айткан жана айтканы тастыкталган Аллахтын элчиси деп 2 сыпат менен сыпаттап айтты. Ошондой эле анын мындай деген куш сөздөрү бар: Эгерде ким эртең Аллахка мусулман менен жолугууну кааласа, анда 5 убак намазды калтырбай, азан айтылып чакырылган жерде окуп жүрсүн. Муслим. Экинчи, Ибн Масуд пайгамбарыбыздын сөзүн тастыктаган сыяктуу мусулман адамда акыйкат сөздү тастыктоосу керек. Үчүнчү, түйүндүк эненин ичинде Аллах жана пайгамбар айткан тартипте жаралат. Бул туурасында ушул жаатта изилденген батыштын илимбоздору да мен адамдын жаралуусу туурасында айтылган Курандагы аяттарды билип, тактап алгандыгым мага кубаныч алып келгендиги анык билинди. Анткени бул изилдөөлөр канча кылымдардан кийин изилденип ачыкка чыккан. Мен бул нерсени Мухаммад Аллахтын элчиси экендигине далил катары бааладым деген сөздөрүн айтышкан. Төртүнчү, эгерде түйүндүк этке айланып адам келбетин билдирбеген көрүнүштө түшүп калса, анда ал кан нифас каны болуп эсептелбейт.
жана ажырашкан аялдын иддасы күтүү мөөнөтү бүтпөйт. 5. Аллах Тааланын пенделерине болгон мээримин билсек болот. Анткени түйүлдүк энесинин ичинде болгон кезде Аллах ага бир периштени жиберет. Андан кийин ал төрөлүп жатканда да бул жашоо тиричилигинде да периштелердин коштоосунда болот. 6. Адамдын руху бизге белгисиз нерсе. Анын көрүнүшүн Аллах жана ал каалаган периштелер гана билет. Бул туурасында Аллах Таала айтат: Сенден рух туурасында сурашат. Айткын, рух Раббиңдин өзүнө гана таандык иштерден жана силерге илимден бир аз гана берилген. Исра сүрөсү. 7. Адам өзүнүн тагдырында эмне жазылгандыгын билбейт. Мына ошондуктан ал өзүнө пайда алып келе турган гана иш-аракеттерди кылуусу керек. Жана Аллахтын ырайымын үмүт кылып, бейиш ээлеринин болууга аракет кылуусу керек.